Суроо берүүчүнүн кийинки сөз Сарабалдиева Эльвира Жагалбековна берилет. Урматтуу укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, мисалы коррупционер депутаттар сиздин мындай тажрыйбаңызда жолуктургансыздар да, жолуктуңуздар беле? Мурдакы Созовтан 30 жылда жолуктуңар беле, уктуңар беле ошондойлор жөнүндө? Действующий депутаттар болду экен. Даже действующий депутаттар барбы? Боло элек дейм андай. Боло элекпи? Вот элестетиңиз, ошол иштебеген депутаттарды шайлаган эл ошондой депутаттар үчүн жоопкерчиликке тартыла алабы? Суроо, теоретически. Теоретически коллективная ответственность жок биздечи. Моральная ответственность бар. Морально. Биз уголовный кылмыш жагын карайбыз да, моралдык жагын биз карабайбыз да. Анда мындай норманы киргизген депутат аябай мындай ниети таза, жакшы болуп атат. Анткени депутаттардын баарына 100% эл кайрылып атат да, арызданып, финансовый пирамиданы башынан түзүлүп атканда укук органдары каякта карайт дейт. Менимче мындай норманы киргизгенден кийин силер жоопкерчиликти өзүңөрдүн мойнуңардан укук органдар элге жүктөп атасыңар. Ошону рекламалган ырчылар болобу, рекламалган $100 барган колунда аргасыз ошол кирешени табам деген жөнөкөй жарандарды сен ушул пирамиданын рекламалганына тиешең бар деген үчүн жоопкерчиликке тартуу, бул силердин ишиңерди, силердин кыла албаган жумушуңарды жоопкерчилигин жөнөкөй жарандарга жүктөп жатасыңар деген менде ошондой сезим пайда болуп атат. Анткени мындай нормада за рекламирование ошондой финансовый пирамиданы реклама кылган үчүн жөнөкөй жарандарды жоопко тартам деп атасыздар. Сиз ошого макул болуп атасыздар. Бирок бул жерде деген ичинен ошол финансовый пирамида түзүлүп жатканда, ичинен маалымат алып, бул шылуундар, аферисттер деген маалыматты 100% мен ишенем, укук органдар иштеш керек ошол боюнча. Бирок сиздер өз жумушуңарды аяна аткарбай, бирок жоопкерчиликке элдерди ошентип сен $100 үчүн реклама кылдың деп, сен билгенсиң деп туруп ошого тарткан бул туура эмес. Мен 5 секундум кетип калды. Эльвира Жагалбековна, сизге уруксат берсеңиз жооп берейин. Биринчиден, бул мыйзамды биз алып чыккан жокпуз. Ички иштер министрлиги бул мыйзамга тиешеси жок. Экинчиден, бул мыйзамга биринчи окуудан биз концепциясына макул болдук, бирок өзүбүздүн дагы өзгөртүүлөрдү дагы сунушубузду беребиз деп экинчи окууга деп дайындадык да. Мага 10 секунд кош коесузбу, Нурлан мырза? Бул бияка чыгайынбы? Мен уруксат берип койсоңуз, мен кичине жооп берип койсом ушул жерге. Эльмира Жагалбековна, бул жерде реклама кылганда бул жөнөкөй адам реклама кылбайт мунучу. Сиз айтып атасыз, $100 жөнөкөй адам реклама болуп койсо, ошол байкушту кайрадан жоопко тартасыңар деп. Миллиондогон подписчиги бар, элдин астында кадыр баркы бар адамдар ошолор реклама кылат. Буну жөнөкөй адамдар наоборот жабырлап атат. Ошолорду бир таанымал адамдарды, кээ бир диний кызматкерлерибизди, же коомдук ишмерлерибизди бардыгы угуп алып, ишенип, бул жакшы компания турбайбы, жакшы ишкана турбайбы деп туруп, бардык акчасын ошол жака салып атышат кайрадан. Жөнөкөй карапайым эли журтубуз жабыркап атат. Жөнөкөй деп сиз алмаштырып алдыңыз азыр. Жөнөкөй жабыркаган бул эл журт. Реклама кылып аткандар да жөнөкөй адамдар эмес алар. Сиз же биз же бир жөнөкөй адам барып алып реклама кылган болсо, анга ким ишенет? Алар ошо таасирдүү адамдар реклама кылган үчүн гана элдер ошону ээрчип атат. Ошол пирамиданы уюштурган адамдарга 221 мыйзам бар, статья бар, ошол колдонулат. Биз анга кошумча кылып атабыз, ошол уюштургандарды реклама кылгандыгы үчүн деп кошуп атабыз азыр дагы. Тактоо өйрөтүн. Эльвира Жагалбековна, кыскача оюңузду бүтүрүп алыңыз. 5-чи процедурный. Шайырбек мырза, бул абдан жакшы туура ниет болуп атат. Мен сизди түшүнүп атам. Сиз да бизге окшоп аргасыз, айлаңыздар кеткен үчүн ушул мыйзамды алып келип атасыз. Мен бул жерден укук органдарынын моралдык жоопкерчилигин алып келип атам да, ошону көтөрүп атам. Башынан финансовый пирамиданы түптөлүп жаткан жеринен сиздер билип, ачып жоопкерчиликке ошолор тартыш керек болчусуңар. Ортодо деген ооба жылдыздар болобу, акчасы чоңдор, дин уюмдарынын өкүлдөрү болобу, аларды көп акча алып атасыңар, байып атасыңар, ошонун аркасы менен силер да жоопкерчиликти алыш керексиңер дегениңиз туура айтып атасыз. Ал элди тоноп атасыңар деп. Менимче, бирок ошол эле учурда вы недостаточно работаете деген үчүн аргасыз жогорку кеңештин депутаты мындай мыйзамды алып келип атат деп мен пикирим ошол болчу. Рахмат. Рахмат.